Assalamu alaikum, Kırgız elim. Assalamu alaikum, Kırgız Respublikasının prezidenti урматтуу Садыр Нуркожоевич. Assalamu alaikum, Kırgız Respublikasının başkı prokurorу Бектурганов Малик Мамыталиевич. Assalamu alaikum, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Асаналиев Максат Кубатович. Assalamu alaikum, Ички иштер министри урматтуу Ниязбеков Аламбек Омоконович. Мен буга чейин 2025 жылдан бери ушул күнгө чейин, бүгүнкү күнгө чейин Макмал Алтын кен комбинатындагы коррупциялык иштер боюнча, уурулук боюнча бир нече ирет видео кайрылуу жасап, сиздерге арыз кайрылууларымды киргизип келе жатам да. Мен ушул ишти ушул убакка чейин кайра арыз жазып, кайра кайрылуу жазбайт деле болчумун да. Себеби дегенде ушул коррупциялык иштерге уурулукка барган Макмал Алтын кен комбинатынын жааматы өздөрүнүн килтейген күнөөлөрүн сезбестен биздин аброюбузга шек келтирип беделибизди түшүрдү деген шылтоо менен Кыргыз Республикасынын административдик кодексинин негизинде 107-прим менен мага Тогуз райондук соту аркылуу 20 000 сом штраф салдырган. Укук бузуулар кодекси менен. Ошол укук бузуулар кодексинин негизинде Тогуз райондук соту 20 000 сом штраф салган да. Мен апелляциялык арыз берип, ал 20 000 сомду Жалал Ата областык сотунан жокко чыгартып келдим да. Эң кызыгы булар ошол уурдалып аткан коррупциялык иштерге барып алтын уурдап аткан акчаларга дагы алымсынбай, ушу пенсия урагындагы 70-ке чыккан менден жана Кадырбек Эпеевден үмүт кылышып, килтейген күнөөлөрү тургандыгына карабастан Эпеев Кадырбек Молдожумаевичке 650 000 сом өндүрүп алабыз деп Тогуз райондук сотуна берип доо арыз жазып атышат дагы. Мени Лениндик райондук сотуна 300 000 сом доо өндүрүп алабыз доо арыз киргизип, андан сырткары кетирген чыгымдарына 20 000 сом, пошлинага 12 000 сом деп, ушу башага 350 000 сом өндүрүп алабыз деп жоргоп беришет да. Мен айтайын дегеним, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу укук коргоо органдарынын башында турган үлкөн адамдар, бизди күйгүзүп бүтүрүштү буларчы. Жанагы 2025 жылдын 16 мартындагы Макмал Голд компаниясында болгон уурулукта, ошол уурулукка катышкан Чыңгыз Акын Кемелбеков деген адам 1 саат 33 минутталык аудио записте дагы, 52 минутталык 14 секундталык видео записинде дагы Макмал Алтын кен комбинатында коррупциялык иштер дайым болуп тургандыгы боюнча, ал жерде кынтыксыз схема түзүлүп, ошол схеманын негизинде жалаң бир туугандары, ага туугандары, кайын журту, күйөө балдары, жезделери жана башкалары иштеп, ал жерде 4 мафиялык топ иштеп аткандыгы боюнча баса белгилеп жатат. Ошондой эле Чыңгыз Акын Кемелбеков өзүнүн аудио көрсөтмөсүндө айтып атат, ай сайын 2 жолу сүйөм болот. Ошол бир сүйөмдө 22 килограммдан 25 килограммга чейин алтын өндүрүлөт деп атат да. Башкача айтканда, Чыңгыз Акын Кемелбековдун айтуусу боюнча, ал жерде Макмал Голд компаниясында 44 килограммдан 50 килограммга чейин бир айда алтын өндүрүлөт экен. Бирок бир таң калыштуусу, алтын кен комбинаты Макмал Голд компаниясы айына 30 килограммдан 35 килограммга чейин гана план берет экен. Мына ушул жерден кызык суроо пайда болот да, мыйзамдуу суроо пайда болот. Эгер
эки жолу ай сайын эки жолу съем болсо, бир съемдо 22 килограммдан 25 килограммга чейин алтын өндүрүлсө, бир айдын ичинде 44 килограммдан 50 килограммга чейин алтын өндүрүлсө, анын 30-35 килограммы план катарында берилсе, калган жана 9 килограммдан 15 килограммга чейинки алтын кайда кетип турган деген мыйзамды сурап болот да. Чыңгыз Акын өзүнүн, Кемелбек өзүнүн дагы бир көрсөтмөсүндө айтып атат. Байке бул эле эмес дейт. Алтынга Бишкектен алып келип күмүштү аралаштырып дагы ошол күмүштү аралаштырган акчаны да алып койшогат. Булардын тетиги Кара Балтадагы Афенаж заводунда да булардын байланышы бар, ошолор менен да иш кылышат. Кынтыксыз схема түзүп алып, мафиялык топ менен иштеп атышат деп какшап атат да. Анан эң кызыгы ушул Чыңгыз Акын Кемелбеков 2025 жылдын 16 мартында уурулук болуп жаткан мезгилде Алтын кен комбинатынын жанагы 30-40 камерасы бар кайында ууруу болушу мүмкүн эмес деп мага жооп берип атпайбы Алтын кен комбинаты. Чыңгыз Акындын ошол айткандары ошол видеого түшкөндүгү боюнча так дал келип калып атат. Мына мен 2026 жылдын 25 июнунда Тоос райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Малабаев Нурманбет дегендин чакыруусу менен 02-025-2026 508 сандуу тергөөгө чейинки тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн чакырууга барып, ошол жерде мен жанагы 2025 жылдын 16 мартындагы алтын уурулуктун түшүрүлгөн видеосун 4 саат 38 видеосунан экөө бар экен. Ошол видеолорду мен тергөөчү менен бирдикте көрүп чыкканда, ошол жана Кемелбек өзү айтып аткан сөздөрдүн баардыгы далил болуп атат да. Башкача айтканда, ал менин чөнтөмдө 3 миллиондон 5 миллионго чейин алтын болгон. Аны алар ошол жана комиссиянын составындагылар менин курткамды алып чыгып, эшикке алып чыгып кетишип, ошону бөлүп алышты деп айтып келген да. Мен ошол Чыңгыз Акындын айтканын канчалык деңгээлде чындыгы бар деп мен ушундай болушу мүмкүнбү дегендей суроо узатып, мен Facebook тармагына жүктөгөм да. А мен 25 жылдын 16 мартындагы алтын уурулук боюнча 26 жылдын 23 июнунда тергөөчү менен көргөн убакта Кемелбеков жанагы алтын улгоочу ваннадан оң колу менен шилеп бурчка шилеп алып келип туруп, анан Вохур Макеевди оң жагына өткөрүп, жана комиссиянын составындагылар көрбөсүн деп оң жагын жаап туруп, анан ошол жерден 2 котуш алтынды сол чөнтөгүнө салып атат да. Ошол салгандан кийин ошол сол чөнтөгү салаңдап калып атат. Салаңдап дөмпөйүп чыгып калып атат. Эми ошол көргөн, ошол видео колунда турса, Тоос райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Нурманбет Малабаев ошол видеодогу алтын уурулукка көз жумуп коюп атат да. Эмнеге дегенде 2025 жылдын 16 мартында алтын уурулук болурса, алтын комбинатынын кызматкерлери, аны жетектеп жаткан Асеинов Русландар ошол моментте уурулук боюнча Тоос райондук ички иштер бөлүмүнө, Тоос райондук улуттук мамлекеттик коопсуздук комитетинин бөлүмүнө прокуратурага билдирүү жазабастан аны 10 күн кармап жатып алып атышат дагы. Жанагы уурулукка колдонулган куртка Чыңгыз Акын Кемелбековдун курткасын жок кылып коюп атышат да. Жанагы алтынды, 2 котуш алтынды алып чыгып эшикке тартып койбостон, анда чөнтөгүндөгү тол тряпканы гана алып чыгып, ал тряпканы да өзүн эмес, аны бөлөк бир тряпкага алмаштырып, ага алтындын чаңын сүртүп коюп, 2 грамм алтын чыкты дедиртип гана милицияга өткөрүп атышат. А жана видеодо торсоюп
чыгып калган 2 Коччу алтын жөнүндө эч ким көңүл бөлбөй атат да. Мен какчап келатам ушуну 2026 жылдын 8 январынан бери. Урматтуулар, мына алтын уурулук болуп атканда Кемелбеков Чыңгыз Акмановдук айткан 5 миллиондук алтынды сыртка алып чыккан адамдар жоопко тартып бергиле деп. Бирок булар ушул күнгө чейин жоопко тартуунун ордуна ар кандай шылтоолорду айтып, мени калпка чыгарып, андай болгон эмес, андай уурулук болгон эмес, андай алтын уурдалган эмес деп келишкен. Эми 26 жылдын 23-июнда өздөрү көргөзүп алып, өздөрү кайра пушайман болуп өкүнүп атышкан кези да. Жана тергөөчү айтат, өткөндө мен 9-10-11 август 2026 жылы Ленин райондук сотунун талабын аткаруу үчүн запрос менен Тоосор райондук ички иштер бөлүмүнө барсам, ошондо өкүнөт жанагы Малабаев Нурманбет деген. Мен сизге ошол 25-жылдагы 16-марттагы видеону көргөзбөй эле койсом болмок экен, өкүнүп атам депчи. Бул эми Тоосор районунун ички иштер бөлүмүнө булардын жеке менчиги. Каалаган кылмышын жаап, каалаган кылмышын ачып койгондой, булардын жеке прилавкасы бар. Таң калышууда, эми ошону жетектеп турган милициянын башчысы кайда карап отурат? Ошол кылмышын кыскартып атканда же болбосо кылмышын козгоодон баш тартып атканда ошону бекитип аткан прокурор эмнени карап отурат ал жердечи деген суроо пайда болуп атат да. Урматтуу Садыр Нуркозоевич, мына бир айда 44 килограммдан 25 килограммдан 22 килограммдан 25 килограммга чейин 2 съемка болуп 44 килограммдан 50 килограммга алтын алынып жаткан болсо, анан план 30-35 килограммга гана берилип, ошону аткардык деп берип аткан болсо, анан ортодогу жанагы 19 килограммдан 15 килограммга чейин алтын кайерге кетип турган деген суроо туулат да. Башкача айтканда, Асеинов башкарып турган мезгилде 23-жылдан 26-жылга чейин жалаң тууган уруктардын баарын жана 4 топ бардык тармагына коюп алып туруп, анан каалагандай иш жасап келишкен адамдарга эмне үчүн чара колдонбойт? Эмне үчүн жана 35 килограммдан план берип келсе, калган алтындар кайерге кеткендиги боюнча суроо жаралбайт? Эмне үчүн алар Афинаш заводуна баратканда алтынга күмүш кошуп туруп алып коюп аткандары боюнча биз далилдүү нерселерди берип атсак, ага көңүл бөлүнбөйт? Мына биз сиздерге арызды жазат экенбиз, киргизет экенбиз, бошогоңуздарга барат экен дагы арыздарыбыздын баары артка кайтып, башкы прокурорго барып, башкы прокуратурадан баягы территория боюнча Жалал Абад областына жөнөтүлөт экен да, Жалал Абад областына алып туруп, ички иштер башкармалыгы дагы, Жалал Абад областык прокуратурасы дагы кайра эле баягы Тоосорго жөнөтөт экен. Тоосор болсо баягы жаап, жашырып койгон Тоосор районунун прокуратурасы, ички иштер бөлүмү кайра эле баягы эле токтомдорун токуп, тетири жыйынтык чыгарып коюп жатпайбы? Урматтуу Садыр Нуркозоевич, урматтуу укук коргоо органдарынын башчылары, биз качан чындыкка, адилеттүүлүккө, акыйкатка жетебиз? Качан калыстык менен тергөө жүргүзүлөт? Же акчалуу адамдардын, уурулардын, коррупционерлердин тебелендисинде калып жүрө беребизби? Мен айтайын дегеним, мына 23-июнь 2026 жылы мен ошол Тоосор райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Нурманбет Малабаевдин чакыруусу боюнча жанагы 508 сандуу тергөөгө чейинки суракка чакырылып, Жалал Абад областынын зам прокурору Зулпукаровдун алардын Тоосор райондук милициясынын жокко чыгарган токтомунун негизинде суракка чакырылып, Тоосорго барсам 23-июнь 2026 жылы. Менден сурак алып атат дагы, бир жума өткөндөн кийин Эпеев Кадырбек суракка алып атат 29-июнда.
А бирок артқы число менен 12-июнь менен кылмыш ишин козгоодон баш тарткан токтом чыгарып атат. Бул эмне деген акмакчылык? Фальсификацияга барып ачык эле кызмат абалынан кыянаттуу пайдаланып, кызматынан аша чаап, артқы число менен токтом чыгарып аткан тергөөчүгө чара көрүлөбү же көрүлбөйбү? Жана 2 коч алтын жаап жашырып койгон тергөөчү чара көрүлөбү, көрүлбөйбү деген суроо жаралып атат да. Мен ошол жана 2 коч алтын канча болжол менен канча килограмм алтын болгон деген негизде мен ошол Тогуз-Тарадагы алтын уурулуктарга скупка жасап жүргөн балдардан сурап, алтынды кандай кылып тиги билсе болот. Чыңгыз Акын Кемелбеков өзүнүн сөзүндө 3 миллиондон 5 миллионго чейинки алтын болгон чөнтөгүмдө деп айтып келди эле. Мен ошол 23-июнь 2026-жылы тергөөгө барганда Малабаев менен жанагы видеону көрдүм. 2 кочун чөнтөгкө салып атканын көрдүм. Ушул канча чыгыш ыктымал деп сурасам, бир пенсилин бөтөлкөсү флакондагы алтын 110 грамм чыгат дешти да. Анан мен үйгө келип, Бишкекке келгенден кийин ошол болжол менен канча чыгар экен деп, менин колум быртыгыйра кичинекей кол, ушул кичинекей кол менен 2 жолу чөнтөгүмө салып атам дагы, 1 коч алтындан канча флакон алтын чыгат деп анализдеп атам да. Ошондо менин 1 коч кумдан 7 флакон пенсилин бөтөлкөсү чыгып атат да. Башкача айтканда 2 коч алтындан 14 флакон чыгып атат да, менин колум менен. 2025-жылдын 16-мартында алтын уурулук болгонду боюнча, анын ошондо Кемелбеков кармалып ар кайсы жерге жардам сурап барганды боюнча, ошондо эпей Кадырбекке барып жардам сураганда алтын уурулук 1 килограмм 800 грамм алтын урдалгандыгын, ал алтынды эшикке алып чыгып кетип, жана комбинаттын кызматкерлери бөлүп алгандыгы боюнча айтып келгендиги бизге белгилүү эле да. Кийин 6-июнь 2025-жылы мага дагы Алмаз деген байкесин ээрчитип алып жардам сурап келгенде, мага да айткан эле да, комбинатта 1 килограмм 800 грамм алтын урдалып атса, эч нерсе болбогондой болуп отурушат. Аны деген тигилер эшикке алып чыгып кетип, мени кармаганда. Тигилер өздөрү бөлүп алып атышат дагы, мен айталада калып атам. Мени орто жолдон кайра милицияга өткөрүп коюп атышат. Мага жардам бериңиз деп келгендигине байланыштуу мен барып 10-июндан 25-июнга чейин 3 жолу барып, ошол иштер боюнча мен тиешелүү адамдарга жолугуп келгем да. Эң таң калыштуусу, Кемелбек Чыңгыз Акын ал алтынды эшикке алып чыгып кеткен жок да. Ошондуктан ишин кыскартып бергиле деп мен учурунда кайрылгам. Бул эшикке алып чыгып кеткен жок, бозогодон чыккан жок, анан мунун уурулукту до конца давать эткен жок. Ошондуктан кыскартып бергиле, мунун ата-энеси оорулуу экен, баласы оорулуу экен, ата-энеси инсульт алыптыр, кыскартып бергиле деп айткам. Но бирок мен айткаммын да, алтын уурулукту завершить этип, эшикке алып чыгып бөлүп алган адамдарга карата кылмыш ишин козгоп бергиле деп какшап келатам. Фактически коррупциялык иштерге барып, уурулук жасаган адамдардын тобу сыртта калып атат дагы. Анан бир болбогон нерсе үчүн Чыңгыз Акынды жанагы 27 жазык процессуалдык кодексинин 27-беренесинин 13 пункту менен тараптардын жарашуусунун негизинде деп кыскартып атышат дагы. Жанагы фактически чөнтөктөгү 2 коч алтынды сыртка алып чыгып бөлүп алган адамдар жоопкерчиликтен кутулуп, коррупциялык иштерин бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүп келип атышат да. Эми ошого ыраазы болбой кайра бизден да акча өндүрүп алабыз деп чуркап жүргөндөрүнө таң калып атам да. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, урматтуу башкы прокурор, урматтуу Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, урматтуу ички иштер министри. Мына мен айтып аткан маселелер боюнча тыкыр көзөмөлгө алып, мына Асейинов Руслан башкарып турган мезгилде 23-жылдан 26-жылга чейин план 25 килограммдан 2 сөм менен 50 килограммга чейин өндүрүлүп келген экен ай сайын. Бирок план 35 эле
килограмм берилип келиптир. Ортодо 15 килограмм алтын жок болуп кетип атпайбы. 3 жыл ичинде канча жолу 36 ай бар экен. 36 айга 15 килограммдан көп өткөндө эсептеп көрүңүздөр. 480 килограмм алтын каяка кетти деген суроо пайда болот да. Ушуга бир катуу көзөмөлдүк жүргүзүп, ушул суроого бир жооп таап берсеңиздер жакшы болот эле да. Анан жанагы өз ара бөлүшүп алган коррупциялык иштер боюнча айткан Кемелбеков Чыңгыз Акундун 1 саат 33 минуталык видеосу менен 52 минуталык 1 саат 33 минуттук аудио жазуусу менен 52 минут 14 секундталык видеосун кошо жүктөп коем тиешелүү жерлерине. Ушуну бир чире карап, тиешелүү органдарга тапшырма берип, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн жана урдалып коррупциялык иштерге барып аткан адамдардын жоопкерчилигин карап, ушул ишти жаап жашырып келген Тогуз райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын тергөөчүсүнө, ошонун жерде контроль жүргүзүлгөн начальник милициясына, прокуроруна чара көрүп бериңиздерди өтүнөм. Урматым менен мен Токой Исмаил Төлөгенович. Саламатта болуңуздар.